Эмнеге көпчүлүк келечекте өтө аз болгон, аз турмушка жетпеген пенсияга келишет келечекте улгайганда, же болбосо көпчүлүк такыр пенсиясы жок калат. Негизинен көпчүлүк экономисттер азыр көңүл буруп карасаңыз, финанс темасын изилдечү болсоңуз байкайсыз, көпчүлүк миллиардерлер, көпчүлүк экономика темасында күчтүү адамдар айтышат келечекте пенсия жок болот. Анткени дегенде адамдардын өмүрү медицинанын жардамы менен өмүрү узак болуп атат. Демек улгайгандардын саны көбөйүп баратат, жаштардын саны мурункудай көп төрөлбөгөндүктөн өзгөчө чоң шаарларда жаштардын саны азайып баратат. Демек мамлекет үчүн пенсионерлерди багыш кыйын болуп калат, бюджети жетпей калат. Андыктан пенсия жок болуп кетиши мүмкүн. Адам өзүнүн пенсиясын өзү алдын ала жасаш керек болуп калат. Бирок ошол абал келгенде уже кеч болуп калышы мүмкүн. Андыктан ошол нерсени азыр изилдеп койбосоңуз, сиз келечекте көпчүлүгүңүздөр пенсияңыздар жок калышыңыздар мүмкүн, же өтө аз пенсия алып калышыңыздар мүмкүн, жетип жетпеген. Ал эми айтышыңыздар мүмкүн, менин балдарым багат деп. Эми балдар ар кандай абалда болуп калат, аны бир гана Кудай билет кандай абалда болот. Бизде келечекте улгайганда бизди бага ала турган болобу же бага албай турган болобу, аны биз билбейбиз кандай чыгат. Албетте биз өзүбүздүн колубуздан келишинче аларга жардам берип, алардын келечегин жасаганга жардам беришибиз керек, бирок кандай болот белгисиз. Алардын да өмүрү канча болот билбейбиз. Атак өмүрүн берсин, өмүрү узун болсун. Демек биз бул жакта финанс темасында сүйлөшүп атабыз. Ошол темада көпчүлүк ойлонбойт, алдын ала ошол боюнча план түзүп, пландаштырбайт. Андыктан ошол оор абалда калып кетиши мүмкүн. Эгерде сиз дагы ошондой абалда болуп калбайын десеңиз, анда менин кийинки сөзүмдү угуңуз. Негизинен бул боюнча сонун притча о водопроводе деген YouTube'да көптөгөн притча видеолор бар, көрүп чыксаңыз болот. Ал жерде акча табыштын эки түрү жөнүндө айтат. Бирөөсү суу ташыйт, бирөө водопровод курат. Бирөөсү өз убактысын сатат, бул айлыкка, маянага иштегендер, же болбосо чакан бизнес жасагандар, күнүмдүк акча таап чакан бизнес жасагандар. Алар иштебей калса акча түшпөй калат деген бизнестер же ошондой жумуштар. Экинчи түрү бул убакытты вложение кылуу. Кандай бир ишке убактыбызды киргизебиз, анан убагы келгенде ошол иш бизге мурункудай иштей албасак да акча алып келип турат. Бул ар кандай. Батирлер билесиздер, ар кандай бизнестер. Бирок чакан бизнес эмес, бизнес система. Бул боюнча азыр мен көп түшүндүрсөм кызык жок болуп калат. Ал боюнча кызыксаңыз дагы сүйлөшөбүз. Негизинен ошондой булак жасап алыңыз. Азыр маянага, айлыкка иштегенче ошол кошумча бир булак жасап алыңыз десек, көпчүлүк кызыкпайт. Көпчүлүк күнүмкү акчасына чуркайт дагы, күнүмдүк акчасын карап отура беришет. Бирок биз өмүр бою ошондой деңгээлде, ошондой энергия менен, ошондой күч кубат менен иштей алабыз деп айта албайбыз, туурабы? Иштеген жакшы албетте. Бирок ошондой иштей алабыз деп кепилдик бере албайбыз. Ошон үчүн алдын ала сиз бир жерде иштегенче кошумча бир булак жасап коюңуз десе, көпчүлүк кызыгып изилдеп көрө бербейт. Жада калса, убактыңды вложение кылып бизнес куруп кой десек, ошондо көңүл буруп карашпайт. Бирок бизде бир маянага, айлыкка иштегенче кошумча акча булагын биз менен кургандар бар. Бизде негизинен ошол нерсени үйрөнүү үчүн биз акысты үйрөтөбүз, биринчиден. Экинчиден, акча салыштын кереги жок, вложениянын кереги жок. Сиз онлайн бизнес үйрөнүп алып, интернет дүкөндө реклама кылып отуруп, көптөгөн кардарларды көндүрүп алганыңыз үчүн, кардарлар соода кылып турган үчүн сизге акча түшүп турат. Бул жанагы водопровод, өзү суу ташып берет дегенде. Ал эми көпчүлүк жанагы суу ташыган жолду тандашат да, ошол жолдон чыкпай жүрө беришет. Бирок өмүр бою биз ишке жарай бербейбиз деп атабыз. Ошон үчүн эртеңки күндө карлыкта өтө начар абалда калышы мүмкүн. Ошол абалда мен калгым келбейт десеңиз, анда ушул сыяктуу мүмкүнчүлүктөрдү бир изилдеп койсоңуз болот. Бул мүмкүнчүлүктү колдонуш үчүн сизге акча салыштын, вложение кылыштын, тобокелге барып, рискке барып, көптөгөн акчаларды киргизип анан эртең буюрса ушул акталат деп күтүп отуруштун кереги жок. Мен дагы сизге окшоп нолдон эле баштагам. Болгону сизде менет керек жана каалоо керек. Ошонун жардамы менен мен ошол нерсени көрүп, шансты көрүп бир убакта киришип койгом. Азыркы учурда уже тапкан кирешебизге биз көптөгөн дагы кошумча акча түшүрүп булактар жасайлы деп батирлерди, ар кандай инвестициялар жасап атабыз. Эртең иштебей калганда да акча берип турчу булактар жасап атабыз. Атак негизги ошол биз айтып аткан булак бизге азыркы күндө чоң акчаларды алып келет. Негизинен биз азыр иштебей калсак да ошол бизнес бизге киреше бере берет. Бул чакан бизнес эмес, бул бизнес система. Андыктан сиз эгерде бүгүнкү күндө бир чакан бизнес жасап атсаңыз, ушул келечекте сиз аны автоматташтырып чоң деңгээлге чыгарышыңызга көзүңүз жетпесе, балким биздин мүмкүнчүлүк дагы сизге бир вариант болуп калат. Дагы бир акча түшүп турчу жакшы булак кылып жасап алсаңыз болот. Бизде андай ишкерлер көп эле бар. Сунушубуз кызык болчу болсо комментарийге жазыңыз.